Программам жазып келдим. Бұл программа жалпы биздин программа деп мен айта алам. Анткени бир гана төраганын колунан эч нерсе келбейт. Аны бардыгыбыз билебиз. Ошондуктан жалпы келечекте бирге жасай турган жумуштар боюнча тааныштырып коеюн. Биринчи маселе Токтогул шаарынын 7 жана Таласпай Жүрбастрой топ база участкасына суу менен толук кандуу камсыз кылуу. Барыңыздар билесиздер, өтө сууга муктаж кичи райондорубуз бар. Экинчи, шаарыбыздын жалпы ичинде көчөлөрдүн узундугу 89,2 километр түзөт. Бүгүнкү күндө 15,5 километр жери эле гана асфальтталган. Шаар көчөлөрүнүн асфальттоонун көбөйтүү жана чоң көчөлөргө жөө адамдар жүрүүчү үчүн тротуарларды салуу. Дагы экинчи программабыздын экинчи немесинде турат. Үчүнчүсү, эс алуу багын заманбап талабына ылайык жасалгылоо. Баг ичинде оюн зоок комплекстерин короо. Үчүнчү, пенсия курандагы улгайган адамдар үчүн эс алуучу жайларды уюштуруп, ден соолугун чыңдоо үчүн шарттарды түзүп берүү. Төртүнчүсү, ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген жашоочуларга реабилитациялык борборлорду короо. Аны билесиздер, бардыгын мен сунуштап келем. Дагы жакында буюрса сунуштайм. Токтогул шаарынын заман талабына ылайык таза ыңгайлуу мамлекеттик соода комплекстерин короо, муниципалдык базарларды короо. Шаар ичиндеги кичи райондор боюнча балдар ойноочу аянтчаларды салуу. Ал боюнча дагы сиздер колдоп бердиңиздер. Таласпай кичи районуна жер сатып алдык. Кудай буйрса ар бир микрорайонго дагы ушундай балдар ойноочу аянтчаларды курабыз деген ниеттебиз. Андан кийинки Токтогул шаарынын бюджетин максаттуу жумшалышына көзөмөлгө алуу. Кудай буйрса жакшы эле аракеттер болуп атат. Туруктуу комиссия жакшы иш алып барып атат. Дагы да мындан да жакшыртуу пландар бар. Токтогул шаарынын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн кооптуз шаар курууну жолго алуу. Ал боюнча дагы буйрса жакшы биргеликтүү аракеттер кылабыз. Токтогул шаарында жайгашкан мектеп бала бакчаларынын шарттарын жакшыртуу, балдар чыгармачылык үйүнө колдоо көрсөтүү. Катарыңыздарда мына бала бакчаларынын жетекчилери да бар. Аны дагы буйрса аракеттер чогуу кылабыз. Токтогул шаарында жайгашкан мамлекеттик ишканалардын, базарлардын, автомобилдердин башаламан токтолушун жоюу. Өзүңүздөр билесиздер, базардын айланасы аябай бардак болуп кеткен. Ошон үчүн мамлекеттик машина токтоочу жайларды куруу. Анан кийинки Токтогул шаарындагы жаштар менен биргеликте демилгелүү топторду түзүү. Ошол демилгелүү топтор менен Токтогул шаарындагы көйгөйлөрдү чечүү жана ошондой эле жаштар менен иштөө үчүн. Мына жогоруда өзүбүздүн коллега Мирбек Табалдиевич айтып кеткендей, мен дагы өзүмдүн программам менен тааныштырып коюуга уруксат этиңиздер. Эми баарыңыздар билесиздер, бекте талапкерлердин үчөө болуп атабыз. Анан ар бир өзүнүн программасы менен тааныштырат экен. Анан мен ушу төрагалык кызматка кандидатым коюп атып, өзүнүн программам биринчиден менин башкы направлением шаардык кеңештин авторитетин көтөрүү жана жаралган маселелерди кеңеш менен биргеликте анын аткарылышын мыйзам чегинде көзөмөлдөө. Кеңеш тарабынан берилген протокольный порученияларды өз убагында аткарылышын көзөмөлдөп, аткарылбай калган учурлар болсо, аларды анализдеп, ага баа берүү. Үчүнчү, шаарыбызда өзүңүздөр билгендей тендерлер өтүп келатат, өз убагында өтпөй калып атат, кээде туура эмес фирмаларга берилип калып атат. Ошону мындай реалдуу түрдө өткөзүш үчүн тендерди реалдуу түрдө жана өз убагында өтүшүн камсыздоо максатында ар бир тендерге в обязательном порядке кеңештин депутаттарынан комиссия түзүп, ошонун мыйзамдуулугун жана аткарылышын көзөмөлгө алуу. Төртүнчү, бюджетти толтуруу максатында тиешелүү кызматкерлердин алып барган жумуштардын жыйынтыгын анализдөө. Башкача айтканда, ыңгайлуу шаар жана водоканалдан түшкөн салыктардан сырткары өзүңүздөргө маалым болгондой, ар бир мекеме азыр жаңы чыккан кодекс правонарушения боюнча протокол түзүп өзүнүн ишин аткарыш керек. Ошол боюнча мэриянын кызматкерлери кандай иш жүргүзүп атат жана
именно мэриянын кызматкерлери тарабынан таза суу менен ыңгайлуу шартты карап отурбай канча бюджетке мындай киреше түшүргөнгө аракет кылышууда. Мен дагы төралыкка аттанып атып, мен эми бир кыскачараак айтканга аракет кылайын. Мен программам ушу жүрөктөгү эле программалар менен айтып кетейин. Мына бизде 7 микрорайон, 6 микрорайон Таласбай, Акжон бизде ушу эң көйгөйлүү маселе бул суу маселеси, таза суу маселеси. Ушу таза суу маселесин канчалык ушу эрте чечсек, элибизге аябай жакшы болмок. Кайра эле биз эми шаар болгонго байланыштуу шаардын ички көчөлөрүн, ошол эле тротуарларды алдыда айтып кетти Борбогулов. Ошол эле калкыбызга ушу эс алуусуна, балдардын эс алуусуна шарт түзгөнгө аракет жасашыбыз керек. Эң негизгиси ушу бюджетибизди мыйзамдуу пайдаланышыбыз керек жана туура пайдаланышыбыз керек. Дагы бир нерсени айтып кетейин. Кыскасы ушу шаарыбызды өнүгүп, өсүшүнө чоң салымыбызды кошуп, чогуу иш алып барабыз деген ойдомун. Анан дагы бир чоң бир көйгөй деп деле айтсам болот. Сырттан инвестиция тартышыбыз керек. Сырттан акча каражаттарын бөлдүрүп келишибиз керек. Ошолор менен тыгыз байланышып, тыгыз иш алып барышыбыз керек деген ойдомун. Ошол көңүл бургансыздарга чоң рахмат. Муниципалдык базар куруунун максаты эмнеге? Ушу бюджетти толтуруу. Мисалы үчүн Токтогулдук райондук базарда менин болжомолумда бир 400 орун бар экен да, место бар экен. 400. Ошол 400 орун 4000ден бергенде дагы 1 миллион 900 миң сом акча айына өтөт экен. Эми ошону 12 айга бөлөткөнсөк, почти бир 20 миллионго жакын азыр бюджет, райондук, шаардык бюджетибизге түшмөк экен да. Ошону мен эң биринчиден ушу муниципалдык базар курууну көрүп турам. Ошол бюджет толтуруудан менин программам. Эми болочок согуш билесиз, биздин шаардын бюджети андай деле чоң эмес, азыркы заманга салыштырмалуу. Эми бул бюджетти толтуруу максатында жогоруда тиги Мирбек Табалдиевич айтып кеткендей муниципальный базар салсак жакшы эле болмок, бирок аны салыш үчүн биринчиден маселе бизде ошого ылайыктуу участогубуз жок. Экинчиден ал жерге көчүрүп чыкканга элдер көнбөйбү деген ал экинчи маселе да. Бюджетти толтуруу максатында менин оюм азыркы тазалык, ыңгайлуу шарт, суу канал менимче негизи толук иш алып барбай атат. Менин оюмча ушу бюджетти толтуруу максатында мен ар бир көчөгө же кварталга илгерки Сайыз убагында кварталдарды шайлап, ошолор менен мындай иш алып баруу жакшы болсо бюджет ал четтен деле толсо керек дейм да. Себептен азыркы күнгө баардыгыңызга маалым болгондой бизде баягы төлөп келген жашоочулар төлөп эле келатканы аныкталып атат. Төлөбөй келген ошол бойдон төлөбөй эле калып кетип атат. Тиешелүү мекемелер ал боюнча чогултканга физически жетишпейт. Дагы бир эме Мирбек Табалдиевич айткандай мал базар курсак деле жакшы бюджетке киреше болот эле муниципальный. Бирок тилекке каршы ага дагы биздин шаарыбыз
тиешелүү жер участогу жок. Алдыда Болот мырза менен коллегабыз жакшы суроо берди. Биз качан өнүгөбүз, биз качан бюджетти толтурабыз? Бизде бул жеке менин оюм өндүрүш болгондо бу дагы бир бюджетти алып келүү булагы деп эсептейм. Мисалы үчүн ушул эле тазалык, водоканал дегендей эле ушу мэриянын алдында мисалы үчүн бир өндүрүш ишканасын ачсак болот да, мисалы үчүн. Азыр Токтогул шаарыбызга мисалы үчүн эмне кайсы бир мисалы үчүн үй курулуштабы же эмне любой бир кайсы максатта мисалы үчүн көп нерселер сырттан келип атат. Ошол нерсени мисалы үчүн ичтен кылсак болот эле деген жерлер бар да. Ошол учурда баягы бюджеттин эсептеп мэриянын алдында бир ишканады ачып бир киреше тапсак болот. Дагы бир этине базарды айтып кетти. Бул базардагы бу дагы жакшы альтернатива. Мунун дагы жерин караштырып неме кылса бу дагы бир киреше алып келет. Бул эми в основном ушулар эми менин жеке оюм. Бүгүнкү сессиянын катышуучулары, менин бүгүнкү айта турган сөзүм мен биринчи, экинчи маселе болуп каралып аткан төрага шайлоо боюнча. Төрага шайлоо болуп аткан себеби ушул. Биздин төрагабыз Барман Самидинович өз калоосу менен арыз жазгандыгына байланыштуу кайрадан шайлоо болуп атат да. Анан кийин мен ушу жаңы шайланып кандидатурасын коюп аткан төрагаларга, төрагалыкка коюп аткан урматтуу депутаттарга мен биринчи ийгилик каалайм. Касса бул аябай өтө жакшы. Сиздерди жакшы алып барат деген ниеттемин. Анан менин суроом мындай да. Сиздер буйруса кимиңиздер болсоңуздар да төрага ишти алып бара албай, ишти кыла албай кала турган болсоңуздар өзүңүздөрдүн оюңуздар менен кете аласыздарбы же кете албайсыздарбы? Марс мырза жакшы айтып кеттиңиз. Мен жеке өзүм оюмду айтайын. Эгер колдоо таап төрага болуп калган учурда мен бул жерге кресло үчүн же башка бир неке үчүн аттанган жерим жок. Менин биринчи оюм бул Токтогул шаарыбыздын келечеги үчүн, элибиздин жакшы жашаш үчүн ошол гана максатта келатам. Эгерде мен толук кандуу иш алып бара албай калсам, эми ар бир адам өзүнүн кылган ишине баа берет да. Мисалы үчүн мен өзүмө өзүм отчет берип, өзүмө өзүм баа берип, сиздер менен акылдашып, кеңешип, анан сиздер Алмаз мырза, сиздин ишиңиз толук кандуу болбой баратат, сиз жакшы алып бара албай атасыз, сиздин тажрыйбаңыз жетпей атат, тиңдей мындай деп, действительно по факту ошондой болуп атса, мен элди кыйнап, баарыңыздарды кыйнап, могул жерде отурганга эч моралдык укугум жок деп эсептейм. Андай учурда мен жөн эле эки колумду көтөрүп эле, татыктууңуздар келиңиздер, татыктууңуздар иштеңиздер, бир иш алып бара албаган төраганы кереги жок деп эле эсептейм да. Рахмат. Абдан жакшы суроо бердиңиз. Бардыгыбызга сабак болду. Бул төраганын иштеши, бул жалпы депутаттардын жүзү экенин көрдүк. Мен эгерде иш көргөзө албай калсам, мен ошентип кыйнабастан, депутаттарды бөлбөстөн, бири-бирин жаман көрсөтпөстөн өз калоом менен да кетем. Сиздин берген сурооңуз туура. Анан мен бул боюнча сизге мындай жооп бергим келип атат. Бул төрагалык кызмат биринчиден өтө жоопкерчиликтүү жумуш, аны баардыгыбыз билебиз. Анан экинчиден мен баягы төрагалык кызматка келгенде асмандагы айды бүркүттү жанына алып келип коюп коем деп обещание бере албайм. Мыйзам чегинде төрагалык кызматка что возложено, ошону аткарганга толук аракет кылам. Албетте баягы кеңеш менен биргеликте. Эгер Алмаз Рахматуллаевич айткандай, действительно, эгер ошол мага возложенный обязанностьтар менен тиешелүү деңгээлде иш алып бара албаганым өзүмө биринчи учурда өзүмө байкалса, мен өз калоом менен тапшырып кеткенге даярмын. Буга чейин
кыскача мындай кичине бир маалымат бере аласыңарбы кылган иштериңер үчүн? Эми не обязательно төрөгө эле кылыш эмес да. Бу жерде депутат болуп деле көп нерсени кылса болот да. Анан кийин анан баягы илгеркилерде болуп, элдер анан өздөрү сунуштап, мына ушундай иш кылат экен дейт. Ушуга чейин бир мындай бир кыскача мындай кылган жумушуңар боюнча бир маалымат бере аласыңарбы? Биз момундайга кириштик эле, могу ишти аягына чыгардык эле деген бир ишиңер болсо ошону кичине бир маалымат иретинде бере албайсыңарбы? Сиздерге ошол эле келе атабыз. Мен сиздерге караганда 2 ай кеч келдим. Ушул убакка чейин, ушул кезге чейин өзүңүздөр билесиздер, мен как ветеран МВД болгондуктан мыйзамдуу жагын постоянно көтөрүп келем. Мен мисалы жылдын башында 2 вопрос боюнча мыйзамсыз болуп атканда жалгыз кол көтөргөндө ошондо көңүл колдоп койгузган. Хотя мыйзамсыз нерсени ал боюнча прокуратурага берилди, бирок ушул күнгө чейин прокуратурадан жыйынтык чыга элек. Мен ошо төрагалык кызматтан мыйзамдуулукту колдоп, көзөмөлдөп бергенге даярмын. Сиз сиз чакыртып бердиңиз. Анан мен как депутат катары депутатка эмне милдеттер жүктөлсө, ошонун баарын ак ниетим менен аткарып келатам. Сессияларды калтырган жокпуз. Шаардын көйгөйү чечилип аткан учурда мен как депутат катары өзүмдүн баамды берип келатам. Кайсысын туура деп, ар ким өзүнүн туура эмес дегенин берет да. Анан дагы биз эми бир ишти аткара турган биз аткаруу бийлиги эмеспиз. Биз эл өкүлдөрүбүз. Эл өкүлдөрү ошо протоколдук тапшырмаларды беребиз баарыбыз мынакей. Ошолордун аткарылышын көзөмөлдөйбүз. Ошолорду ушу депутаттар баары чогуу көзөмөлдөп аткарылышын көзөмөлдөп келатабыз. Биринчиден ушу Токтогулдун жана жогоруда өзүнүн программамда айтып кеткендей, Токтогулдун ичиндеги жолдордун абалы өтө тийиштүү, барыңыздар билесиздер. Ошол жолдордун калыбына келтирүү бир топ деген оңдоп түзөө үчүн грейдер тартуу боюнча мен Кыргыз Республикасынын президентине кат жибергем. Мына катында мага жооп берген. Кайрылуу маселе боюнча сиз менен телефон аркылуу сүйлөшүп Жалал Абад облустук губернаторунун биринчи орун басары айтып атат, жазып атат. Токтогул шаарынын мэриясына грейдер алуу боюнча долбоор даярдап, мыйзам чегине Жалал Абад облустук өнүктүрүү фондуна кайрылуу керектигин маалымдайт деп телефондон дагы айтты. Мына каты дагы официально турат берди. Экинчиден, могу мыйзамсыз курулуштар баарыңыздар билесиздер, Шарипов көчөсүнөн Токтогул мектебинин оң жак тарабындагы жеке менчикке берилип кеткен. Ошол боюнча мен Токтогул район прокуратурасына арыз жазгам. Ал жакта мага жооп келди. 2010 жылы ошол жердеги жерге прокуратурага арыз жазылып, прокуратура иш козгоп, ошол жердеги жетекчилерге кылмыш иши ачылыптыр да. Бирок мөөнөт өтүп кеткендигине байланыштуу иш кыскартып болуптур. Бул боюнча мен президентке да кат жаздым, администрациясына. Ал жактан мага Жалал Абад облусунун губернаторуна ошол жакка тапшырма берилиптир. Ал катта бул жер кызыл сызыктагы жалпы эл пайдалануу жер реформасы курулуш туруктуу комиссиясынын төрагасынын орун басары болуп, бир нече иштерди жасадык. Өзүңүздөр баарыңыздар күбөсүздөр. Мыйзамсыз иштер боюнча дагы иш аракеттер кылып, өтүп кеткен КАМАЗдарды, келип калган КАМАЗдарды, ошондой эле башка иштерге дагы активдүү катышып иш көрсөтүп келатабыз. Бир булагы ошол шаарыбыздын ичиндеги жашылдандыруу бактарактарды тамчылатма жол менен сугаруу эффективдүү. Анан жыл сайын эле көчөлөргө мисалы үчүн шагылдар төгүлүп атпайбы? 1.500.000 деген акчаларга шагылдар төгүлүп атат да. Ошону жыл сайын эле 500.000 шагыл төккөндөн көрө кача бы бир жылына бирден бир көчөнү асфальттап койсок, бул дагы акча бир топ үнөмдөлөт да. Жол дагы жакшырат. Ошо шагылдын ордуна асфальттаса акча үнөмдөлөт. Бир нече жыл мисалы үчүн азыр грейдерге акча бөлүнүп атат, сүрдүргөнгө кайра шагылdoogга акча бөлүнүп атат. Мына былтыркы жылдын эсебинде 1.200.000 сом шагылга бөлүнгөн да.
Оптимизация боюнчачы? Оптимизация боюнча эми ал жөнүндө бир аз даярданбаптырмын. Кечиресиздер. Жеке оюм акчаны үнөмдөө боюнча жылдын башында бюджет бекитилет шаарыбыздын. Ушу бюджетти бекитип аткан учурда ар бир депутат ар бир коюлуп аткан маселе бюджеттин акчасы кай жака кетип атат, ошондо мисалы үчүн курулушка же болбосо бала бакчага же болбосо өнүктүрүүгө ошол акчаны бөлүп аткан учурда дыкат кайра анализдеп, анализди жүргүзүп, ушул болгондо багыты туура болобу, бөлүнүп аткан акчанын суммасы ушуга дал келеби, ушуну өтө чийки кылбай, проектилерин өтө дыкат текшерип, дыкат карап, тендерге берердин алдында ушул нерсеге катуу көңүл буруш керек. Кайра эле тендер өтүп аткан учурда мына жана Коконбаевич айтып кетти, комиссияга депутаттардан обязательно кошулуп, ошол акча бөлүнгөндөн баштап акчанын иштетилип бүтүшүнө чейин дыкат көзөмөл көрсөтүш керек. Биринчи бул эң көйгөйлүү маселе бул мониторинг жүргүзүш керек. Мониторингти иш болуп аткан учурда, бүтүп калганда эмес, бүтүп калганда неге чала болуп калды, ал бүтүп калды уже, ал уже сырьёнун баары кетти. Аны кайра бусканга кайра эле чыгым. Ошону мониторингти иш болуп аткан учурда мониторинг жүргүзсөк, мен ойлойм, жакшы үнөмдүү болот. То есть баягы скупой плати дважды дейт го, ошондой болбой, өз убагында текшерип турса, мен ойлойм, акчалар өз максатында туура кетет депчи. Оптимизация боюнча жана да айтып кеттим, бул өндүрүш. Кайсы мамлекеттеби, үй бүлөдөгү, шаардагы айырмасы жок. Өндүрүш болсо, ошол мамлекет, ошол шаар, ошол үй бүлө өнүгөт. Биз азыр Кыргызстан мамлекети тилекке каршы суроо берди, жооп берип атам. Биз азыр экспортко эмес, импортко көбүрөөк көз каранды болуп атабыз да. Импорт деген бул сырттан келүү, туурабы? Ошол нерсени ошо Токтогул шаарында дагы биз бизге келип аткан бүт продукту, курулуш материалдары, любой эмне болсун, ушуну биз өзүбүздүн шаарыбыздан көбүрөөк өндүрсөк, ошондо мен ойлойм биздин бюджетибиз өсөт деп. Ошо. Жана тиги Мирбек Табалдиевич Алмаз Рахматуллаевич айтып кетти. Мен оюмча мындай да, бул бюджет үнөмдөөдө жана Мирбек Табалдиевич айткандай шагылды төгөрбөй асфальт кыза болот деди. Туура асфальт кызактар болот. Бирок ошого жыл башында бюджетке бөлүнүп атканда тиешелүү мекемелер бар экен. Муктаж болгон ремонттор чыгып аткан садик мектептерди аякка берет экен. Ошол кезде мен оюмча баягы тааныш билиш дебей мындай на самом деле кайсы объект болсо дагы эмеге акча сураса, ошого действительно керекпи же керек эмеспи? Бир, ошого карап туруп берсек. Экинчи, мына баарыңыздарга маалым болгондой, Токтогул шаарынын ичинде ирригация маселеси чоң. Бул маселени мен былтыр келгенден бери көтөрүп келатам. Ошол ирригацияга акчаны бир туура колдонуп туруп, Токтогул шаарынын ичинде арыктарды салып койсок, ошол да көп үнөм болот эле. Себептен де биз жылына суммасын айтпай эле коеюн, чоң эле суммага жашылдандыруу деп көчөттөрдү алып атабыз. Кайра эле ошол отургузган көчөттөрдү сугарабыз деп КамАЗ менен сугаратабыз. Ал жактан жыйынтык чыкпай атканын баарыңыздар билесиздер. Оптимизация бюджетти көбөйтүү боюнча так сүйлөп бере албай атса да, рахматтар кичине жакшы сөз берди. Себеп дегенде группа сазыктын депутаты да канча дагычы. Мына кичинекей бюджетибиздичи. Бул жанагы экономия, оптимизация деген экөө бирле сөздө мындайча айтканда, себеп дегенде ошону жанагы биз бөлүп аткан 57 миллион 200 миң сомду переходящий менен 87.500 сом болуп атпайбы миллион. Ошону жанагы тендер өткөргөндө ушуну абдан кылдаттык менен караш керек да. Мен силерге деле мурунку эмеде айттым, 327 миң сомдук мына остановка мына 90 миңге эле бурулган 2 жыл мурун. Ошону баштаганда эле ушул жерден мериядан болуп атат баардыгычы. Бүттүгү жанагы
сметчигине архитектурна барганда ошол жерден так эмени берип атышат да, завышенный эмелерди берип атат да, эмелердичи, проектилерди берип атат. Каяктан алып чыкканын билбейсиң, ушуну отуруп алып кимиңе төрөк болсо да мына Коконбаевди билем, мыйзамдуулугу күчтүү бул баланычы. Аябай ушу эгерде келип калса бул киши да катуу иштейт. Алмаз Рахматулловичтагы мурунку сазыкта иштегенбиз, мурунку сазыкта ушул жерде бардыгын тигеден тик туруп, ар бир чагылын эсептеп, ар бир акчасын эсептеп отурчу. Тапалдуу иштер мына быйылкы сазыкта келип атат. Бу дагы мындай аракети күчтүү болот да. Анан үчөөбүздөргө тең ак жол, бу шайлообуз да бүтөт. Эртең да мына мамиле адам болуш керек. Анан кийин жана Маршал Беков айткандай, эртең деле мына эгерде иштей албасаңар ачык кел. Мына үчөөңгө да айтабыз. Акыры эле өз каалооңор менен иштей турган киши иштетели. Биринчи бул сырттан инвестиция тартуу. То есть бюджетке эле такалбастан республиканский бюджеттен бей уюмдардан кыскасы жакшы проекттерди жазып, любой жака кайрылып проекттерди тапшырып, ошону эң жогорку деңгээлде защита кылып, ошол акчаларды тартып келди. Биринчи. Экинчи, налог. Биздин основном налогдон да. Ошо налогдорду өз убагында көзөмөлдөп, жакшы толтурушуна көмөк көрсөтүү. И ошол эле өндүрүштү кылыш керек, бюджет болот. Ошо мэриянын астында ишканарды ачыш керек, ошону жакшылап көзөмөлдөш керек. Мэриянын астында ачылган ишканаларды иш мөлдүрүнө көзөмөл жүргүзүп, ошонун жакшы иштеп кетишине баарыбыз салым кошушубуз керек. Ошондо бюджет болот. Менин оюм бар. Мен Алмаз Рахматуллович ишке кошулам. Ошондой жооп. Мирбек Абылбекович. Мен дагы ошо биринчиси инвестиция сырттан тартып келүү, ички инвестиция менен иштешүү, анан көмүскө экономиканы жоюу, например, жашырып көп жерде мисалы өзүнүн квадратурасын азайтып алып кода калгандар бар. Анан ички ишкерлер менен иш алып баруу, ошол жактан көрөм. Базасын алуу, Сарпачтын автовокзалды алуу дегенде, эми өзүңүздөр билгендей, бул эгер төрагалык кызматка барып калсак, Кудай буйруп насип этип. Мыйзам боюнча туура болсо туура мойдон калат, туура эмес болсо туура эмес катары чара көрөбүз. Мэрдин алмашуу боюнча. Мэрдин алмашуу боюнча анын бир төрага чечпейт, анын жалпы ушинде 31 депутат чогуу алып чечет ошону. Мен да Коконбаевге кошулам. Сиз Түркманбекти жакшы көрөбүз. Биз бирдекени алып койгонго же бирдекени берип койгонго эч кандай укугубуз жок. Мыйзам бар, башкы мыйзам бар. Мыйзамда кандай көрсөтүлсө, мыйзам менен иш алып барабыз. Ошо. Мыйзамдан ашык да чыгып кете албайм. Мыйзам кандай көрсөтсө, мыйзамды толук кандуу сактаганга мыйзамдуулукту аракет кылабыз. Анан бизден мыйзамсыз нерсени же бирөө мен мону алып коем, тигип коем дегенде менден укумда жок да андай. Мыйзам кандай көрсөтсө, мыйзам Жазаласызбы ошол? аны убакыт көрсөтөт. Аракет кыласыз. Берген учуруңузга ачык эле жооп берип коеюн. Бул бир гана Түркманбеков, Сарпачтар эле эмес, жалпы эле Токтогул ичиндеги, Токтогул шаарындагы мыйзамсыз курулуштардын бардыгы менен күрөшкөнгө аракет кылабыз. Муниципалдык жерлери өтүп кеткен болсо, аларды кайтарууга бүт аракет кылабыз. Анан экинчи маселеңиз боюнча бул мэрди биз ала албайт экенбиз. Мэрдин ишмердүүлүгүн карасак, ошол мындай отчеттордун карасак болот экен да. Ошол боюнча мындай иш аракет кылып атабыз, карайбыз, мындан ары иштерди жасалышын талап кылабыз. Токтогул шаарындагы бир жакшы иш болуп калышына болгон иш аракет бар жумшайбыз. Бүгүнкү күндө шаардын юристи да айтканда, ушул темир тосмо бардыгы келишимдер тура эмес экен, өзүбүз көрүп атабыз, жолдун баарын тосуп болду эми.
Чыныгы эркинчи жетеби ошол Темир Досмонду алганга, күрөшкөнгө? Айттым го жогоруда, бир эле Турдумамбетов эмес, жалпы эле Токтогул шаарынын ичиндеги мыйзамсыз курулуштарды, мыйзамсыз курулмаларды бардыгын алууга Конкретно азыр эрким жетет. Турдумамбетовдун доказасы боюнча сурап атам. Эрким жетет, эрким жетет. Эркиңиз жетеби? Жетет. Абдалина дагы? Кимге болуп жазбайбы? Указишни сунуштадыңыздар, Назира Абдалинаны сунуштадыңыздар, Голом Согушбекович. Сиздер мына көпчүлүк депутаттын добушу менен шайланып отурасыз. Сиз билесиз талапты, биздин депутаттардык корпустун талабын билесиз, кандай талап. Ошо талапка татыктуу шаарыбызды алдыга жакшы жылыш жакка сүйрөп, жакшы жылышка шаарыбызды өстүрүп, өнүктүрүп, мэриядагы протоколдук тапшырмаларды аягына чейин аткартып, жакшы ынтымакта депутаттардын корпусун, кеңешти, мэрияны ынтымакта иш алып барып, ишти жакшы жүргүзөт деген ишенич менен келиңиз. Ушу депутат болуп келдим, эл өкүлү болуп келдим, Токтогулда бир жакшы иштер болсун деп болгон аракетимди жасадым. Ошол аракетим дагы күчөйт деп мен сиздерге убада берем. Жоопкерчилик буга чейин элден алып, ушу Токтогул шаарда жакшы иштерди жасайм деп жоопкерчиликти мойнума алып келген болсом, азыр жоопкерчиликти ушу сиздерден алып мен ушу келдим да аттанып. Баарыңыздарга колдоп бергениңиздер үчүн рахмат. Буюрса баардыгыбыз ынтымакта Токтогулдун өнүгүшү үчүн, Токтогулдун элине жакшы бир ыңгайлуу шарттарды түзүп берүүгө бирге иш алып барабыз деген үмүтүм чоң. Рахмат баарыңыздарга. Антенна açık.